Аты жөнүн жашырган бул бала Нарын шаарындагы Чолпон базарында жашылча жемиш сатуу менен алектенет, ата-энесине жардам берет. Мунун кесепетинен мектептеги окуусу унутулуп, убактысынын көбү ушул жерде өтөт. Андыктан рейдтик бригаданын мүчөлөрү бул жагымсыздыкты көңүл сыртында калтырышпады. Базарда сен турбаш керек, сен окушуң керек. Турабы? Анан сен кечке турасың бул жерде содагы. Бана кайсы окуп каласың? Бүгүн чыксаң деле бүгүн эмне сабак барган жоксуң? Я. Онлайн окуушуң керек болду. Бизде бар кана онлайн болсо кана компьютериң барбы, же эмнең бар? Ошондой эле аталган базардан оор жумуштарды жасап жатышкан секелек кыздарды да көрүүгө болот. Бирок муну алардын ата-энелери моюнга алгылары жок. Балдар онлайн деп коюшуп же окубайт, же балдар кыздарды оор иштерге тартуу Чолпон базарына Канатташ эл маркет соода түйүнүндө да кадырес эле көрүнүш. Мисалы мына бул кыз онлайн форматта окуганы менен күн сайын эртеменки саат 8ден кечки 8ге чейин ушул жерде. Демек анын сапаттуу билим алып жатканы күмөн. Ушунусу менен биз 4-чү жолу рейд уюштуруп атабыз. Жаш өспүрүм балдардын эмгегин пайдалануу, балдардын жанагы окуу иштеринде, окуу мезгилинде базарларга тартылып, ушундай иштеп аткандарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында биз рейд уюштуруп, азыр мынакей Унарча базарында туруп атабыз жандан бери. Балдар кыздарды оор жумуштарга тартуу калаадагы бардык унаа жуучу жайларга да өкүм сүргөн. Маселен, Мустанг деп аталган бул жерде негизинен 18ге чыгалык өспүрүмдөр эмгектенишет. Жада калса алар үчүн тиешелүү шарттарда түзүлбөгөн. Ушуларга карабай анын кожоюндары өздөрүнө коюлган дооматтар менен макул эмес. Бүгүнкү мониторингдин максаты Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн адамдар сатууга каршы күрөшүү боюнча 743 токтомун аткаруу максатында чыгып жатабыз. Бүгүнкү мониторингдин эң негизги максаты ушу адамдар сатууга, адамдарды мажбурлоп иштетүүгө жана жаш жеттегилек балдарды эмгегин эксплуатациялоого алдын алуу жана каршы күрөшүү боюнча ушундай иштер жүрүп жатат. Бүгүн негизинен эле ушул облуста түзүлгөн адам сатууга каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча координациялык комиссиянын мүчөлөрү тарабынан комиссиянын курамы түзүлүп, ушул Нарын шаарындагы соода борборлорунда, коомдук тамактануучу жайларда ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Сөз акырында Кыргыз өкмөтүнүн атайын токтомунда балдар кыздарды оор жумуштарга тартышкан субъектилерге жаза чаралары каралгандыгын белгилейли. Наргиза Жумадилова, Жеңиш Абдылдаев, Нурбек Рахманов, жаңылыктар.